Ош шаарында мектеп директорлорунун жана бала бакча жетекчилеринин катышуусунда 12 жылдык окутууга өтүү боюнча атайын жыйын өттү. Жыйында билим берүү министрлигинин өкүлдөрү балдардын билим деңгээлин жогорулатууга жана аларды заманбап талаптарга шайкеш даярдоого мүмкүнчүлүк түзүлөрүн белгилеп өтүштү. Бул Кембридж программасынын негизинде даярдалган окуу китептер. Билим берүү мекемелеринин жетекчилери 12 жылдык окутууга өтүүнүн артыкчылыктары тууралуу өз пикирлерин ортого салышты. Айтымдарында бул система билим берүү тармагында сапаттуу өзгөрүүлөрдү алып келүүсү күтүлөт. 12 жылдык билим берүү десе, балдарыбыздын жашы чоңоюп кетет. 18-19 чыгып кетет бала деген түшүнүктөн алыс болушубуз керек. Азыркы окуп аткан балдар 11 класста 17 жашка чыкса, ошол эле жашта болот. Бирок бир эле нерсе, ушул дүйнөлүк стандартка ээ болгон, билим дагы ошого сапатка ээ боло тургандай деңгээлде билим берүүнүн трансформациялоо иши жүргүзүлүп атат да. Бул багытта жалпы эл журт ушул системаны колдошубуз керек. Себеби Кыргызстан өлкөсү дагы дүйнөлүк аренага чыкканда билим берүүбүз ошого дал келе турган иштер жасашыбыз керек. Бул артыкчылыгы 12 жылдык билим берүү дегенде биз эч качан чочубашыбыз керек. Бул бизде болуп келген 480 сааттык 0-класс деген класстарыбыз бар болчу. Бул мектепке даярдоочу класстар, наристе программасы. Ошол эле 6 жашар баланы ошол билимге кызыгып, бир нерсени үйрөнүүгө кызыгуу мезгилинде биз билимге тартуу бул жөн жеринен иштелип чыкпады деймин. 12 жылдык билим берүүгө өтүү 2025-2026 окуу жылынан 2027-2028 окуу жылына чейин ишке ашырылат. Ага ылайык билим берүү стандарттары жана программалары жаңыланып, мугалимдер атайын окутуулардан өтүшү керек болот. Бул убакытта англис тили, математика жана табигый илимдер предметтери боюнча жаңы китептер басылып чыгаары пландалууда. Ал эми мектептерде жаңы методдор жана Кембридждик окутуу системасы колдонулат. 1-класстан 6-класска чейин азыр билим берүү министрлиги тарабынан түзүлгөн комиссия менен атайын окумуштуулар китептерди, окуу китептерин азыр кайрадан карап жазып жатышат. 1-класстан 6-класска чейин ушул жаңы окуу китеби. Ошолорду кантип окутуш керек, кайсы мугалимдер окутуудан өткөрүлөт, класстан секирген 3 класс боюнча түшүнүктөрдүн азыр баары берилип жатат. Буюрса бул эми башталышы. Биз Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын өзүндө дагы билим берүүнү трансформациялоо боюнча концепцияны катуу талдайбыз. 12 жылдык билим берүү системасына өтүү бала бакчаларды да камтыйт. Наристе программасын өткөн балдар жаңы стандарттар жана программалар боюнча 12 жылдык мектептин 2 классына өтүшөт. Гүлжан Ажматова, Алишер Мусажалил уулу, Ош шаары.